Балыктын пайдасы өтө көп. Балык этиндеги холестерин өлчөмү малдын этинин курамындагы холестеринден 3 эсе аз болот. Ошондуктан балык жүрөккө пайдалуу тамак. Мурда балык көзгө пайдалуу экенин билсеңиз, эми жүрөккө да пайдалуу экенин биле жүрүңүз. Эксимостордун ден соолугу менен жашоо салтына жүргүзүлгөн изилдөө натыйжасында окумуштуулар балык этинин жүрөктүн саламаттыгына түз байланышы бар экенин аныктаган. Суук жердин тургундары негизинен балык эти менен азыктанышат. Ал эми жер жемиштерди аз гана түрүн колдонушат. Ага карабастан окумуштуулар алардын жүрөк, кан тамыр системаларынан эч кандай кемчилик таппаганын айтат. Ушундан кийин атайын изилдөө жүргүзүп, натыйжасында балыктын эти менен майы жүрөк ооруларын алдын алууга жардам берет деген корутундуга келишкен. Балык майын балдарга D витаминин негизи көзгө пайдалуу деп сунуштаса, 40 жаштан ашкан кишилерге инфаркт менен инсультту алдын алуу үчүн сунушташат. Балык майы кандын уюшуна жол бербейт, жүрөктүн согушун иреттеп, жүрөктүн кармап калуусунун санын азайтат. Тактап айтканда, жогорку кан кысымына, артериялык кысымдын төмөндөшүнө жардам берет. Ошону менен катар өнөкөт созулмалуу сезгенүүлөрдө, артритте, жоон ичеги сезгенгенде, башка дагы ичек ооруларында балык майынын жардамы менен дарт айыгып ичеги карын жана астма, кээ бир тери оорулары менен бөйрөк оорусу, стресс менен созулмалуу чарчоо синдромуна да пайдасын тийгизет. Балык майын кандай жагдайда пайдалануу керек? А витаминин жетишпестигинде, көз ооруларын дарылоо кезинде, D витаминин жетишпестигинде, атеросклероз менен тамырда пайда болгон ооруларды алдын алууда, тромбофлебитти дарылоо кезинде, иммунитетти бекемдеп эсте сактоо жөндөмүн калыпка келтирүү менен стрессте, ысыктан жана химиялык заттардан болгон күйүктү айыктырууда. Балыктын майын организмдин сезимталдуулугу болсо, кандын курамында D витаминин мол көлөмү азайган болсо, заара жолу менен өт жолунда таш пайда болгон болсо, калкан безинин жумушун өтө активдүү иштегенде колдонууга таптакыр болбойт. Балыктын курамындагы негизги пайдалуу зат омега-3 болгону менен, ал тез бузулуп же кычкыл тартып, өзүнүн дарылык касиетин жоет. Аны болтурбоо үчүн балыктан даярдалган тамакка С жана Е витаминдерин кошкон жакшы. Мисалы, балыктын тилинген жерине лимон ширесин тамызсаңыз, анын даамын киргизип койбой, курамындагы пайдалуу заттарды да сактап калат. Сельдь подшубой салатын жасаганда майчабакты курамын сактап калуу үчүн ага аз гана күн карама майын тамызат. Ошону менен катар бул максатта кызылча, пияз жана сабизди да кошсо болот. Балыктан жасалган тамактын тез даяр болгону жакшы. Анткени анын курамындагы белок узак убакыт жогорку температурада болгондо пайдасын жоготот. Ал эми кызартып же кайнатып бышыруу үчүн 10-20 мүнөт жетиштүү. Бул видеону башка бирлөргө досторуңарга жөнөтсөңөр болот. Одноклассниктен, WhatsApp'тан жөнөтсөңөр болот башка бирлөргө. Анан өзүңөрдүн пикирлериңер болсо комментарийге жазсаңар болот. Дайыма ушул мен чыгарган видеону биринчи көргөндү кааласаңар, анда ылдыйдагы подписаться деп жазылып турган нерсени басып, каналга жазылгыла. Көрүшкөнчө.